Сиздер машина кеч каналын көрүп жатасыздар. Бүгүн 27 сентябрь 2020 жыл. Апта күнгө жекшемби. Биз Ош шаарындагы Жапалак унаа базарынан сиздерге ушул видео чыгарылыштарды жасап атабыз. Эгер сиздерге азыр ушул видеодон тышкары башка маркадагы модельдеги унаалар кызыктырып атса, мен дагы тартканмын. Биздин YouTube баракчабызга кирип, видео деген пунктты басып туруп, өзүңүзгө керектүү темадагы видеолорубузду көрүп алсаңыздар болот. Ошону менен эле кошумча комментарий калтырып, анан класс басканды унутпаңыздар. Азыр бул видеобуздун темасы арзан баадагы унаалар болуп кетет. Көбүнчөсү 150 000 сомго чейинки унааларды тарта кетемин. Жылы эски абалы начар болсо дагы, бирок арзан айтылган унааларды тартабыз. Биринчи ушул Opel Vectra'дан баштай берейин анда. 1991 жылы чыгарылганбы? Объему 1.6, эсине байланыш номери. Айтылыш баасы канча эле? 90 000 сом. Андай куюлган дисктерде дөңгөлөктөрү. Канча деди? Урматтуу көрүүчүлөр, дагы бизден кыскача жарыя. Ассаламу алейкум, урматтуу туугандар. Шумкар медиа YouTube каналында розыгрыш оюну башталды. Старт берилди туугандар. Бардыңыздар, шашылыңыздар. Приздерди айта кетсем, бир автоунаабыз бар, андан тышкары акчалай приздер бар. Ушул видеонун комментарийине кирсеңиздер, Шумкар медиа YouTube каналы турат. Ошону басып кирсеңиздер, толук маалымат ошол жактан аласыздар. Болгон 500 рубльге өзүңүздү пешенеңизди сынап көрүңүздөр туугандар. Шашылыңыздар, бардыңыздарга ийгилик туугандар. Оюн жөнүндө толук маалыматты атайын ошол жогоруда ссылкада калтырабыз, комментарийде. Ошолдон туура кирип, ошол каналдын YouTube баракчасына кирип, толук маалыматты алып алсаңыздар болот. Оюнга катышыңыздар, уматыңызды сынап көрүңүздөр демекчимин. Kia Rio 2002 жылы чыгарылган, коробка автомат, эсин байланыш номери 552 30 32 00. Айтылыш баасы мага 160 000 сом деди. Анан кийин боло турган баасын сурасак 150 000 сом деп атат. Эми бул жерде мындай жаш бала отурат экен, акем чечет деп атат. Дагы кичине кемит бербейсиңер деп сурасам. Кимиңер кызыксаңыздар, ошо жогоруда көрсөтүлгөн телефонго чалыңыздар. Volkswagen Passat B3 седан 1988 жылы чыгарылган, объему 1.8, эсин байланыш номери 773 96 96 62. Айтылыш баасы 80 000 сом. Мүмкүнчүлүк бар болсо, мынандай салонунда тарткан аракет жасаймын. Volkswagen Golf 4 1998, объему 1.6. Эсин байланыш номери 551 00 06 68. Коробка механика. Бардыгы эле на ходу машина. 4 айнектен электро көтөргүчтө, айдоочуда жана алдыңкы жүргүнчүдө коопсуздук жаздыгы бар. Кондиционер жок экен, Кондиционер жок экен. Гидравлика болот буларда. Простой мотор дейт. Люк бар экен, айткандай. Эми мага 170 деп атты. Анан кийин 150гө берип бересимби десем, кичине кошуш керек деп атат эси. Эми ким кызыксаңыздар, дагы да эси менен байланышып, дагы кичине содалашып алсаңар болот. Mercedes-Benz C-класс Millennium дун бамперлер турат эми. Комплектация Elegance. Өзү Millennium эмес эми. 1994 жылы чыгарылган, объему 2, эсин байланыш номери 773 81 81 80. Коробка механика. Люк бар. Бул жакта өз машинанын неси, мына абабыз чоң
Ақсақал, видеодан сыртқарда кішіне маектешіп сүйлешіп қалдық. Баасы жөнінде тағырақ айтқанда, еме айтылыш баасы 160 мың деватты. Анан кейін мен да содалаштым. Егер кимге қызық болса, шул бола тұрған басын айтыңыз дедік. 145 мыңға берем дейді. Қызыққандар чалыңыздар, кішіне содалашып қойдым. Ава барды тең немеби? Нахаду жүрөбү? Нормально. Айда эле кетет бензин буюн, Мен айда осанан жаш Болды анда. Гана авам мен айдап аткандан кийин башка адамдар кеңирле айдайт деп атат. 76-га жүрген чал айда осанан жаш болду. Анаки тоңотор жерин айтып койду. Жакшы. Майлы, жакшы сатып алыңыз ава. Mercedes-Benz C-класс дагы. Bunun da жылы ошондой экен, жогоруда көрсөтүлгөн. Mercedes 1994, объему 1.8, эсин байланыш номерлери. Бул дагы жигит 180 миң деватты айтылыш баасы. Анан кийин эми арзан темада мен көбүнчөсү мүмкүн болушунча содалашкан аракет жасаймын. Содалашып көргөнүбүздө боло турган баасы 165 миң сом деп атат бул жигит эми. Mercedes-Benz E-класс 124 кузовта. 1989 жылы чыгарылган, эсине байланыш номерлери. Баасында жазып койгон, мани берсеңер 145 миң кеми бар дейт. Кеми бар дейт. Арка жагынан көрүнүшү. 124 кузовтагыларды сурангандар да көбүрөөк болуп калат эле. Салону. Mercedes-Benz E-класс 124 кузовта. Люк бар. Маалымат кагаз жок, азыр эсинен озекилен сурап айтып кетебиз. Шундай салон. Жылы канча эми? 1992. Объему 2-3 окшойт, а? 2. Так. Вложение жок. Коробка механика экен. Чыгымы жок деп атат мына ээси. Так, баасын мынаки өзү 160 миң деп атты. Мен 150 миңге бере бересим десем, андан да кичине кемитип да берем деп атат. Мында көрүп атасыздар. Көрүүчүлөр дагы да кеми дагы бар экен. 150 миңден. Эми телефон байланыш номерин айтып коёр. 771 02 41 28. Уна кайсы жакта болот эми? Уна Ошто болот. Оштобу? Ош шаарында экен ана. Volkswagen Passat B3 универсал. Тамдын үстүндө атайында жасалган экен, мындай багажник, да жүк, кошумча жүктөгөнгө. Эсин байланыш номери 777 07 17 37, ушу биринчи мага ушул сандар көрүнүп баштады. Жылы 1992, объему 1.8, коробка механика. Айтылыш баасы 120 миң сом деп атат. На салону. Volkswagen Passat седан 1989 жылы чыгарылган, объему 1.8. Мына эсин байланыш номерлери көрүнүп атса керек. Коробка механика. Чыгымы жокпу? Чыгымы жок. Мотор, коробка, ходовой жакшы. Бардыгына жооп дейт. Баасы 100 миң сом, кеми дагы бар. Эми такала турган баасын сурап кое берейин. Канча болуп калат? Биздин каналдан Боло турган 80. Боло турганы мына 80 миң сом деди. Баллондорун көрсөтпөйсүз. Жакшы. Төртөө тең ушундай абалда жакшы экен. Жайкы. Opel Vectra 1998, объему 1.8, коробка автомат окшойт, автоматпы? Мына эсин байланыш номери
120 миң сом деп атат айтылыш баасы. Бунда кондиционер жоқ, а? Кондиционер жоқ екен. Алдын кайнектери электро көтөргүчтө. Mercedes-Benz 190 1990 жылы чыгарылган, объемы 1.8. Коробка механика, люк бар экен. Айтылыш баасы 150 миң сом. Салону. Volkswagen Passat B3 универсал 1998 жылы чыгарылган, объемы 1.8, баасы 130 миң сом. Opel қанша болуп атат экен Astra? 70 миң сом деп атат. Opel Astra хэтчбэк 1992 жылы чыгарылган, объемы 1.4. Коробка механика. Так, бул капталында көрсөтөлдү. Да бир жол кайталап коеюн, урматтуу көрүүчүлөр, бүгүн ошол кечке маалдарда ошол биз түз эфир жасайбыз. Ошол биз розыгрыш жөнүндө көбүнчөсү ошолорго суроолоруңуздарга жооп катары түз эфир жасайбыз. Ошого түз эфирге катышыңыздар, комментарий калтырып, мүмкүн болсо бардык суроолоруңарга жооп бергенге аракет жасаймын.